Телесабак. Саламатсыңарбы 4-класстын окуучулары. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка жакшы көңүл бөлүп, угуп, көп ийгиликтерди жаратасыңар деген ишеничтемин. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Анда эмесе китеп, дептер, калем сабыңарды алып, ыңгайлуу отургула. Балдар, келгиле, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Ал үчүн эң жакшы сөздөрдү айтабыз. Мен силерге адам акылы менен адам дегендей, акылдуулукту, эмгекчилдикти, чыгармачылыкты каалайм. Бүгүнкү сабакта силер көп билимдерге ээ болуп, алган билимиңерди кайра колдоно алат деп ишенем. Анда бул сүйлөмдөргө көңүл бургула. Биз эс алдык. Биз тоого барып эс алдык. Биз тоого барып көңүлдү эс алдык. Бул сүйлөмдөрдөн эмнени байкап жатасыңар? Биринчи сүйлөм жөнүндө эмне айта аласыңар? Ооба, биринчи сүйлөм баш мүчөлөрдөн тургандыктан, ал жалаң сүйлөм. Экинчи сүйлөмчү? Кандай сүйлөм? Ооба, экинчи сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдөн тургандыктан, ал жайылма сүйлөм болот. Туура. Анда үчүнчү сүйлөм тууралуу эмне айта аласыңар? Үчүнчү сүйлөм сүйлөм мүчөлөрү боюнча жайылма сүйлөмгө кирет. Ооба, түзүлүшүнө көңүл буруп көргүлө. Түзүлүшү боюнча бир канча сөздөрдөн түзүлүп турганын көрүп турабыз. Демек, бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн билесиңер. Алардын айырмачылыгын билип, мисалдарды келтиресиңер. Келгиле балдар, бул сүйлөмдөргө көңүл бургула. Тоого барды. Эс алды. Булар түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдөр? Туура, булар жөнөкөй сүйлөмдөр. Эмне үчүн жөнөкөй сүйлөм? Анткени сүйлөмдөр бир гана сүйлөмдөн турат. Ошондуктан булар жөнөкөй сүйлөмдөр болот. Тоого барып эс алдык деген сүйлөмдөн эмнени байкадыңар? Ооба, бул сүйлөм жогоруда аталган тоого бардык жана эс алдык деген эки жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү. Демек, бул кандай сүйлөм болот? Бул сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм болду. Кандай сүйлөмдү татаал сүйлөм дейбиз? Татаал сүйлөм маанилик жактан байланышкан эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Анда, келгиле балдар, жөнөкөй сүйлөмдөрдү колдонуп, татаал сүйлөм түзгүлө. Боз үйгө кирди. Кымыз куюп чыкты. Жаан басылды. Күн жаркырап тийди. Коңгуроо кагылды. Сабак башталды. Кана, кандай татаал сүйлөм түздүңөр?
анда түзүлгөн сүйлөмдөргө көңүл буралы. Боз үйгө кирип, кымыз куюп чыкты. Жаан басылып, күн жаркырап тийди. Коңгуроо кагылып, сабак башталды. Демек, балдар, силер эки жөнөкөй сүйлөмдөн бир татаал сүйлөм түздүңөр. Эми төмөнкү текстке көңүл бургула. Жугуштуу оорулар күчөдү. Коомдук жайларда жүрүүгө тыюу салынды. Телефонду аз колдон. Китепти оку. Суу өмүрдүн булагы. Сууну таза сакта. Күн салкын боло баштады. Маанилери жакын жөнөкөй сүйлөмдөрдөн татаал сүйлөм түз. Текшерип көрөлү. Жугуштуу оорулар күчөп, коомдук жайларда жүрүүгө тыюу салынды. Телефонду аз колдонуп, китепти көп оку. Суу өмүрдүн булагы. Сууну таза сакта. Күн салкын боло баштады. Демек, татаал сүйлөм маанилеш жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлөрүн билдиңер. Бардык эле жөнөкөй сүйлөмдөрдөн татаал сүйлөмдү түзүүгө болобу? Бул сүйлөмгө көңүл буруп көргүлө. Телефонду аз колдон. Күн салкын боло баштады. Бул сүйлөмдөн эмнени байкадыңар? Ооба, бардык эле жөнөкөй сүйлөмдөр татаал сүйлөм боло албайт. Эми, балдар, макалдарга көңүл буралы. Аларды толуктап, маанисин жана түзүлүшүн аныктагыла. Адамды сөзүнөн тааныбайт. Атанын гана эмес, адамдын, эненин гана эмес, элдин. Жалкоо ойлой берип чарчайт деген макалдарды толуктагыла. Кана анда текшерели. Адамды сөзүнөн тааныбайт, ишинен тааныйт. Атанын гана эмес, адамдын, эненин гана эмес, элиңдин уулу бол. Жалкоо ойлой берип чарчайт, сүйлөй берип жек көрүнөт. Булар кандай сүйлөмдөр? Ооба, татаал сүйлөмдөр. Татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр эмнелери менен ажыратылды? Туура, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр үтүр менен ажыратылат. Эми, балдар, берилген тексттен жөнөкөй сүйлөмдөрдү жана татаал сүйлөмдөрдү өзүнчө бөлгүлө. Жай мезгили аяктап, мөмө жемиштер бышып жетилди. Арсен айылга жардамга барып, чабылган чөптөрдү жыйнашты. Карагайдын чокусунда күкүк сайрап олтурат. Токойдо күн батаарда кыргоолдун, чегирткенин үндөрү даана угулат. Айрыкча булбулдун сайраганы жагымдуу угулат. Булактан аккан суулар шылдырайт.
Канаанда текшерели. Жөнөкөй сүлөмдөргө карагайдын чокусунда күкүк сайрап отурат деген сүйлөм кирет. Дагы айрыкча булбулдун сайраганы жагымдуу угулат деген да сүйлөм кирет. Булактан аккан суулар шылдырайт деген сүйлөм дагы жөнөкөй сүйлөм болот. Ал эми татаал сүйлөмдөргө жай мезгили аяктап, мөмө жемиштер бышып жетилди. Арсен айылга жардамга барып, чабылган чөптөрдү жыйнашты деген сүйлөмдөр татаал сүйлөмдөргө кирет. Демек, силер сүйлөмдөрдү ушундай кылып бөлгөн болсоңор, анда азаматсыңар. Анда бул текстти окугула. Ачакей, Жумакей оюну. Ачакей, Жумакей бул кыргыз элинин кеңири тараган оюндарынын бири. Оюнчулар маңдай тескей тегерете отурушат. Биринчи баштаган оюнчу чүкө өкчөйт. Чүкө алчы консо, 2 манжасын жумат. Таа консо, 1 манжасын жумат. Ошентип, ким биринчи манжасын жумуп кайра ачса, ошол утат. Текст эмне жөнүндө болду? Ооба, улуттук оюн болуп саналган Ачакей, Жумакей жөнүндө болду. Чүкөлөрдүн аталыштарын туура айтып, эстеп калгыла. Эмесе, бул чүкөлөрдүн абалын чогайталы. Алчы, таа, чик, бөк. Дагы бир жолу кайталап алгыла. Алчы, таа, чик, бөк. Азаматсыңар балдар. Эми тексттен жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдү аныктагыла. Жөнөкөй сүйлөмдөр оюнчулар маңдай тескей тегерете отурушат деген сүйлөм кирет. Экинчи жөнөкөй сүйлөмүбүз биринчи баштаган оюнчу чүкө өкчөйт. Ал эми татаал сүйлөмдөргө чүкө алчы консо, 2 манжасын жумат. Таа консо, 1 манжасын жумат деген сүйлөмдөр татаал сүйлөмдөргө кирет. Демек, балдар, силер бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп, 2ге бөлүнөрүн билдиңер. Эгер сүйлөм бир гана сүйлөмдөн турса, жөнөкөй сүйлөм. Ал эми маанилик жактан байланышкан 2 же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турса, татаал сүйлөм болорун аныктай алдыңар. Татаал сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилерин туура койдуңар. Бүгүнкү сабакта алган билимиңерди туура колдонуп, кийинки тапшырмаларды аткара алат деп ишенем. Анда эмесе, балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.